Мен Абдулдай болот, Баткендегі құрғалтқан өріктерді қайра іштетіп шығарушы ешқанан жетекшісі. 2016 жылға чейін Баткендегі өріктер дайыма тажик туғандарымызға арзанбада сатылып кетчүле. Тажик туғандар бізден сатып алып барып өздерінде қайра іштетішіп, Россияға жана башқа шағаларға барып, Тажикстандан өрігі деп сатышып, пайдасын ошылар көрчүле. Ошыларды көріп жүрі, Баткендегі мол түшім кооперативімен біргелікте біздер ушундай иштерди жасабайлуу деп USAID-тин конкурсуна катышканбыз. Ошондо конкурстун жеңип алгандан кийин USAID программасы бизге Туркиядан өрүттү кайра иштетип чыгаруучу жабдууларды алып келип беришкен. Биз ошону суммасы 2 миллион 700 000 сомго жеткен баада. Биз ана мол түшүм кооперативи менен биргелешип туруп, Баткендеги заводду түптөп ишке киргиздик. Бизден дагы 1,5 миллионго жакын акча каражаты сарпталды. Ошентип 4 жылдан бери ушул ишти түптөп иштетип келатабыз. Алгачкы жылдары аз-аздан иштеп аттык. Быйылкы жылы Баткенде өрүктүн түшүмү абдан мол, көп. Азыркы күндө фермерлерибизге кызмат көрсөтүп, ошолордун кургатылган өрүк кактарын биздин жабдуулар менен жууп тазалап, калибровкалап, анан пакеттерге, коробкаларга упаковкалап беребиз. Алар түз эле Россияга алып барып, Россиянын алуучуларына алып барып атышаттар. Негизги проблема эмне болот? Бизде азыр ишкана жолго салынып калды. Ишти жүргүзүп кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз да ХАСП системасынын сертификатын алдык былтыр. Бул дагы аябай оор иштердин бири. Системасы деген жөнөкөй тил менен түшүндүрүп берсеңиз. Ал деген жанагы азык-түлүктүн коопсуздугун көзөмөлдөп, ошону гарантиялап бере турган система да бул. Чыгарып аткан продукциянын составында адамдын ден соолугу үчүн зыяндуу заттардын жоктугун далилдеп берген. Аны өтүштү эмне кылыш керек? Аны үчүн биздин ишканада өтө технологиялар так сакталып, тазалык жана лабораториялык анализдер бардыгы так иштеп бериш керек. Жумушчуларыбыздын ден соолугу таза болуш керек. Кыскасы тоору сыркоо, андай кир, кок деген нерселер биздин ишканада болбой, ошо таптаза ойдон процесс жасап чыгыш керек да. Ошентип бизде азыр негизги бир көйгөйүбүз бар, бул финансылык каражаттын жетишпей аткандыгы. Россия менен сүйлөшүп калсак эле, алар 1 фура даярдап бериле деген заказ берет. Ал деген 20 тонна түшүм. 20 тоннаны даярдаганга биздин акча каражаты жетпейт дагы. Биз алардын заказын аткара албай турабыз да. Бул боюнча биз премьер-министрлерге катар-катар кат менен кайрылып көрдүк. Жеңилдетилген кредит берсеңер биз иштейлик деп. Эмнегедир бул чоңдорубуз деле Баткендин көйгөйүн жакшы карашкан жок, жардам берген жок. Дагы эле келип Кыргыз-Орус фондунан 1,5 миллион сомго кредит алып, шону өндүрүшкө жумшап азыр бир аз ишти жүргүзүп турган убагыбыз. Жана айыл чарба тармагына берилген насия ага силердин эмне туура келбей экен? Андан дагы 9% менен 1 жыл беришти. Аны иштетип кайра төгүп бүттүк аны. Бизге дагы да ылдыйраак өлчөмдөгү пайыз менен берсе, аябай ыңгайлуу болот эле да ишибиз.